бар экен. Жана азыр суракта болгон маалыматтарды бөлүшүүгө тыюу салыныптыр закон боюнча. Мен ага кол коюп чыктым, ошон үчүн мындай деталь айта албайм. Бирок ошо имам фонду боюнча күбө катар чакырылыптырбыз. Чоң рахмат силерге. Иш козголуптурбу Нуржигит байке? Иш козголгондо менен күбө катар чакырды, анан козголбогонун так айта албайм. Сизден башка кишилер дагы күбө катар чакырышты. Алар боюнча мен азыр маалымат бере албайм, анткени мен тиешелүү өкүлгө кол койдум. Процессуалдык мыйзам ушундай экен, мыйзам Кечиңиз, айрым депутаттар ушул сурак берип жибен анан мандат тапшырып алып атат да. Сиздин мандат боюнча эч кандай кеп болгон жокпу? Андай кеп болгон жок, бул ушул жана предметный иш боюнча эле болду. Чоң рахмат, Соңку убактарда ушул Facebook'та, соц тармактарда сизге карата кара пиар күч алып атат да. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эми бул саясатта нормалдуу эле нерсе, ага көнүп эле калып атат. Эми руханий жактан алганда бирөө жалган жалаа жапса сенин күнөөң кечирилет. Мунун жакшылыктары да бар. Чоң рахмат жастар. Рахмат.